Assalamu alaikum. Men oda kılganda эле бүгүн урматтуу менин туура тамактануу тартибин үйрөнөм деген замандаштарым, ушу талапташтарым сиздерге ода кылганда эле бүгүн да бир керемет зат жөнүндө сөз кылабыз. Алда болсо витаминдер, микроэлементтер, макроэлементтер жана минералдар биздин денебизге эң керектүү болгон заттардын бири. Витамин деген сөздүн өзү вита, жашоо деген сөздөн турат. Жашоо. Биздин денебизге витаминдер жашоо берет. Өтө аз өлчөмдө, бирок Аллах субханаху ва таала бул витаминдерди ушундай ар түрдүү азыктарга бөлүп таштаган экен. Биз ал азыктарды жебейбиз. Жесек да туура эмес жейбиз, маалында жебейбиз. Жана каяктан бир жактан келген витамини тетирисинче ууга айланып калган мөмө жемиштер менен алабыз. Натыйжада денебизде витаминдин ордуна уу барды, денебиз ууланды, ооруларга, илдеттерге эшиктер дарбазадай ачылды. Ошондуктан бүгүн мен сиздерге бир жума бою атайын витаминдер боюнча көптөгөн колум жеткен маалымат, булактардан маалыматтарды чогулттум жана сиздерге ыңгайлуу кылып мына ушуну жайгаштырдым. Витаминдер эмне роль ойнойт денебизде? Минералдар эмне роль ойнойт? Макро микроэлементтер кандай роль ойнойт? Ошол жөнүндө кыскача болсо дагы маалымат алыңыздар. Анан башкаларга дагы бөлүшүп коюңуздар. Витаминдер жана микроэлементтердин денедеги өлчөмүнүн азаюусу дененин илдеттерге каршылыгын алсыздатат. Натыйжада адамдын кубаты кетип, чарчай берчү болот. Витаминдер жана микроэлементтер адамдын азыктануусу үчүн зарыл болгон 100дөн ашуун байланыштарды камтыйт. Негизги нутриенттерге салыштырмалуу витаминдердин жана микроэлементтердин өлчөмү өтө эле аз. Ошого карабай алардын зат алмашуудагы маанилүүлүгү тетирисинче өтө эле зор. Дене күн сайын негизги 13 витаминге жана 15 микро жана макро элементтерге өтө муктаж. Алардын бир бөлүгүн дене өзү иштеп чыга алат. Кээ бирлерин сырттан азык аркылуу алып турууга муктаж. Мисалы, D витамини күн нурунун таасиринде денеде иштелип чыкса, калган витаминдерди дене сырттан алууга кажеттүү болот. Витаминдер сууда жана майда эриген болуп, негизинен 2 топко бөлүнөт. Майда эри турган витаминдердин аш болуусу үчүн албетте аз өлчөмдө болсо да майлар талап кылынат. Мисалы, бета-каротин жана А витаминин бөлүп чыгарган сабизди май же каймак менен жеген жакшы. Сууда эриген витаминдер майды талап кылбайт, бирок алар кычкылданууга жана металл иондоруна сезимтал келишет. Ошондуктан калемпир, укроп, сымал, С витаминдери бар жемиштерди жана чөп-чарды чоюн эмес, а керамика бычактары менен туураган жакшы болот. Сууда эриген витаминдер ысыкта, тагыраак айтканда кайнак сууда таасирин жоготуусу ыктымал. Майда эриген А витамини дененин өсүүсүн жана өнүгүүсүн шарттайт жана антиоксиданттык коргоону да камсыздайт. D витамини азыктардан алынчу фосфор жана кальцийдин сиңүүсүнө иштейт жана сөбөк менен тиштердин ишине да жооп берет. Е витамини антиоксидант жана ал теринин, чачтын, тырмактын ишин камсыздайт. С витамини, аскорбин кислотасы, денени вирус жана зыян бактериялардан коргогон кубаттуу антиоксидант, иммунитетти кубаттандырган жана башка антиоксиданттардын да ишине өбөлгө түзгөн зат болуп эсептелет. В тобуна кирген витаминдер нерв жана иммундук системаларынын туура иштөөсүн, клеткалардын туура бөлүнүүсүн жана өсүүсүн камсыздайт. Кальций адамдын сөөктөрүнүн, тиштеринин, тырмактарынын, нерв системасынын жана булчуңдардын иштөөсүнө зарыл болгон, дене эң көп талап кылган минерал. Кальцийдин сиңүүсү дагы цинк, магний, жез, марганец сымал заттар менен камсыз болот. Микроэлементтердин көбү денеге тамак азыктары аркылуу кирет. А витамини балыктын боорунан, жумуртканын агынан жана сливочный майдан алынат. В витамини көптүргүдөн, ашталбаган ундан, эттен жана балыктан алынат. С витамини ит мурундан, болгар калемпиринен, чычырганактан алынат. D витамини селтте, уйдун боорунда жана каймакта болот. Е витамини өсүмдүк майларында, кальций балык майларында жана сүт азыктарынан алынат. Ар бир витаминдин өзүнө жараша суткалык өлчөмү болот. Эгер денеде ал өлчөм толбосо, тартыш пайда болуп, дене илдеттерге шарт түзөт. Ооба, көрдүңүздөрбү? Изилдей берсе өтө чоң мухит. Өтө чоң мухит. Биздин адамдын керемет болгон жашоосуна жашоо берип турган, жашоосун мындай айтканда жалындатып турган витаминдер, микро, макро элементтер, минералдар биздин тегерегибизде. Биз аны байкабайбыз, аларга туура эмес мамиле кылабыз. Эгер ушул жөнүндө кичинекей болсо да сиздерге пайдалуу маалымат берилген болсо, бул тасманы бөлүшүп коюңуздар. Деги эле биздин каналга жазылбагандарды да жазылууга үндөп коюңуздар. Анткени биздин каналда байма-бай эң керектүү болгон маалыматтар сиздерге чыгып турат. Кудай буйрса, биз эминки жолугушууда сиздер менен кебектер жөнүндө сүйлөшөбүз. Ооба, кадимки эле кебек.
бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.